Эркек урматтайт да. Вала юхинухунна илля лаин. Ким кордойт? Пас адамдар кордойт. Аялдарды акылы кем адамдар кордойт. Төмөн адамдар кордойт. Подлый, глупой, скупой дегенден. Мондайлар кордойт. Биз дават аркылуу эгерде даватка чыгып дагы аялдарды урматтай албасак, анда сиздики чатак. Сиз калп эле даватта жүрөсүз, өзүңүздү алдабай эле коюң. 4 ай 40 күн деп мактанбай эле коюң. Вообще мактанбаңыз сиз. Эгерде сиздин таквалыгыңыздан эң биринчи үй бүлөңүз пайдаланбаса, сиздин жакшы мүнөзүңүздөн мөмөңүздү үй бүлөңүз жебесе, ай биринчи биздин жакшылыгыбыздан үй бүлөбүз алсын. Ошолор пайдалансын. Сиз оңолдум деп атасыз, тазаландым деп атасыз, адам болдум деп атасыз. Аял бала чагаңыз пайдалансын. Аялдар күйөөнү уруксатсыз эч нерсе кылбагыла. Сиздерди ушунча урмат көрсөтүп атса, багып атса, кийинтип атса, карап атса, буну уруксатсыз болбойт. Даже нафил намазга күйөөнүн уруксаты керек дейт. Нафил орозого күйөөнүн уруксаты керек. Фарыздарга уруксаттын кереги жок го, нафилдерге. Бирөөнүн баласын эмизгенден күйөөнүн уруксаты керек. Көчөгө чыккан тим эле айтпай эле коеюн. Күйөөнүн уруксатсыз үйгө башка бирөөнү киргизгенге да акысы жок. Күйөөнүн төшөгүнө бирөөнү отургузганга да акысы жок. Биз бүгүн бирибиздин укугубузду билбегендиктен бирибизге зулумду кылып атабыз. Кыянат кылып атабыз. Андай болбойт. Өчөшпөйлү. Өчөшүп жашаган жакшылык алып барбайт. Кечиримдүү жашоо жакшылык алып барат.